Сооротуучу Кудай. 2 ноябрь. Адамзаттын бардык күнөөлөрүнүн ичинен эң кыйратуучу күнөө бул көрө албастык. Анткени адам башка күнөөлөрдөн кийин азап тартса да, жок дегенде башында бир аз ырахат ала алат. Көрө албастыктан адам эч нерсе ала албайт. Көрө албастык адамга эч кандай канааттануу да алып келбейт. Көрө албастыктын азабын адам өзү тартат. Ал ичтен азап тартат жана Кудайдын алдында күнөө кылат. Жана кийин бул күнөөнүн кесепеттерин көрөт. Көрө албастык сөөгө ириң деп жазылган накыл сөздөрдө көрө албастык керек болсо денелик ооруга да алып келип коет. Көрө албастык адамды эмоционалдык жактан да алсыратуучу күнөө. Ийгиликке жеткен же сизде жок нерсеге ээ болгон адамга көз артып турганыңызда эмне кылуу керек? Бизде бир лайфхак бар. Энергияны текке кетирбей, ичи таардык кылып, көрө албастыктын ордуна ийгиликке жетишип жаткан адам үчүн кубанып баштасак, кандай дейсиз? Ал адам менен бирге бактылуулук сезимин сезгенге аракет кылып көрсөкчү. Ал адамдын ийгилиги үчүн Кудайга рахмат айтып көрсөкчү. Атүгүл сиз алар үчүн кубанып жатканыңызды билдирип, алардын ийгилиги үчүн кубанганыңызды үн чыгарып айтсаңыз да болот. Башында жасалмадай сезилет, ооздун учу менен айтылат. Бирок өзүңүздүн үстүңүздө иштеп, ойлоруңуздун үстүндө талбай эмгектенип турсаңыз, керектүү жыйынтыкка жете аласыз. Анан акырында отуруп, эмгегиңиз кайтып, сиз да ийгиликтүү болгондор үчүн чын жүрөктөн кубана баштайсыз.